Кечөөкү кыйышпас достор бүгүн келишпес душмандарга айланды. Ал эми кечөөнкү касташып жүргөн адамдар тескерисинче дос болушуда. Бул саясий көз караштардын дал келүүсү же майда кызыкчылыкпы? Саламатсыздарбы? 5-каналдын эфиринде ой бүгүн көрсөтүүсү. Аны мен журналист Болот Абдыжапаров алып барам. Ал эми бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштырсак, бүгүн мына атайын баягы акыркы күндөрү телекөрүүчүлөрдөн дагы ар түрдүү сөздөр айтылып атат. Баягы эле эски саясатчыларды чыгара берет экенсиңер. Жаңы көз караштагы, жаңы ойдогу адамдарды студияга чакырбай атасыңар дегенден улам сиздерди чакырдык. Анда эмесе чекесинен тааныштырып баштасак, эркин журналист Шайырбек Маматокторов, ал эми бул тарабымда болсо Мекенчил партиясынын тең төрагасы Мелис Аспеков мырза, ошондой эле сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукулов. Бүгүн биз ошо Кыргызстанда мына өзүңүздөр кечээ күнү уккандай, бүгүн расмий түрдө барыңар баягы маалым болгондой СДПК партиясы оппозицияга расмий түрдө кеткендиги тууралуу жар салды. Бирок ошол эле учурда жогорку кеңештин СДПК фракциясы эч кандай оппозицияга барбайбыз деп 3-апрелде съездин өткөргөн жатат. Мына ушул Кыргызстанда оппозиция барбы жана жокпу деген теманын тегерегинде кеп кылмакчыбыз. Ал эми бүгүн студия телекөрүүчүлөр биздин студиябызга кайрылып, биздин студиянын конокторуна суроо берсе болот. Студиянын телефону 0312 59 20 70. Ошондой эле биз ошо сурамжылоону койгонбуз. Кыргызстанда чын эле оппозиция барбы же болбосо баягы эле бийликке умтулган эски саясатчыларбы деген сыяктуу суроо койдук эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берсеңиздер болот. Анда эмесе алгачкы сөздү Мелис мырза сизден баштасак, мына кечээ күнкү бүгүн айтылды же кечээ айтылды, СДПК партиясы расмий түрдө оппозиция кетти деп. Ушуну сиз кандай кабыл алдыңыз? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көпчүлүк учурларда карап көрсөңүздөр, биздин президент 1 жылдан ашык иштеп койду. Ошол жаңы президент турганда 1 жыл убакытка чейин оппозиция мындай чогулбай, оппозиция жок болгондой көрүнөт. Себеби жаңы президентке мүмкүнчүлүк берилет. Ал кандай өкмөттү түзөт, ал кандай команданы түзөт, ал кандай иштейт, кандай реформаларды жасайт, кандай прогресстерге барат. Ошого жараша коомчулукта оппозиция түзүлөт. Биздин президент Сооронбай Шарыповичке 1 жылдан ашык мөөнөт берилди. Ошол мөөнөттү карап көрсөк, бир чети коррупция менен күрөшүмүш болуп атат, бир чети экономиканын көтөрүп атат. Бирок экономикада дагы кандайдыр бир алдыга жылыштар жок болуп атат. Кечиресиздер, бизде дагы студияга конок келип калды окшойт. Келиңиз. Саңыз бияка турсаңыздар. Биздин студиябыздын коногу менен тааныштырып койсок, Элиме коомдук фондунун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков мырза. Студиябызга кичине кармалып келип калдыңыз окшойт. Биз бүгүнкү студияга дагы коомдук ишмер саясатчылар чакырдык эле. Ошо белгилүү саясатчы Равшан Жээнбековду дагы студиябызга чакырганбыз. Бирок ал эмнегедир келген жок. Биздин журналисттер ошо Равшан Жээнбеков менен байланышкан эле. Ошо тууралуу жанагы үнүн угуп койсок, Равшан бай эфирге келбесе дагы. Бакыт, мен келе албай калдым. Бошобой атам. Мына ушундай биз ушундай ойнолбаган нерселер болуп кетет. Жаркынбек беке, биздин студиябызга кош келипсиз. Анан оппозиция, сиз жана оппозиция ушундай болгондо пайда болот дедиңиз да? Ал түшүнүктүү. Анан оюмду бүтүрүп койсоңбу? Жакшылап карап көрсөк, ушул экономикада да жылыш жок болуп атат. Коррупция менен дагы толугу менен президент күрөшө албай атат да, ачык айтканда. Себеби коррупция менен күрөшсө, ошол эле Абдил Сегизбаевди дагы жоопкерчиликке тартыш керек болчу. Индира Жолдубаеваны да жоопкерчиликке тартыш керек болчу. Илим Карпбековду да жоопкерчиликке тартыш керек болчу. Ошол эле Райым Миллионду дагы жоопкерчиликке тартыш керек болчу. Бирок кандайдыр андайлар жок болуп атат. Ошого байланыштуу бүгүнкү күнү оппозиция бышып, мына көчөгө чыгып, андан соң мынакей жаз дагы келди, сезон башталды, оппозиция өзүнүн күчүн көрсөтүп баштады. Саясий туткундар боюнча дагы мына бир топ саясий туткундар 100% менен далилдеп дагы айтып атышат. Мынакей жаңы жагдайлар ачылды, жаңы тирүү адамдар айтып атат. Бизди ушундай кыйнады десе дагы бийлик алардан коркуп туруп, аларды түрмөдөн алып чыкпай атат да. Алардын да тарапташтары, алардын да партиялаштары бүгүнкү күнү оппозицияга айланып атат. Оппозиция ким болуш керек? Сөзсүз эле СДПК Атамбаев жетектеген СДПК партиясы болуш керекпи? Атамбаев оппозиция болууга укугу жок. Атамбаев
экс ажо деген терини жамынгандан кийин ал бүгүн нейтралдуулукту сактап ошол өзүнө берилген макамды колдонуп аткандан кийин ал бир топ сыйлуу жана экс ажонун милдеттерин аткарыш керек болчу. Эгерде оппозиционер болом десе, анда бардык өзүнө берилген ошол статустардан, ошол нерселерден баш тартсын дагы, көчөгө чыгып оппозиция болсо, ал анын укугу. Ал анын укугу жана ошого жараша өзү эгер катачылык кетирсе, өлкөнүн ичиндеги саясий абалды курчутса, өзү мурда камаган адамдарды ар түрдүү күнөөлөр менен далилдеп өтүрүп камаган, сот иштерине чейин күнөөлөрдү коюп, жөн эле күнөөлөрдү коюп атабастан аябай аларды мазактап атап жүргөн адам. Жана ал өзүн оппозициямын деп жарыялап, ушундай позицияны карманганы эч бир нерсеге туура келбеген нерсе. Атамбаев кадимки эле бүлүнткүч жана коомдогу бүгүнкү абалды курчутуп жаткан туура эмес элемент. Анын бийлиги ууру экени далилденген, анын тарабындагылардын жүздөрү ачылды. Мен ойлойм, алардын 100% баары ууру болду да, бирок көпчүлүгү далилденип отургандары отура электери буюрса дагы отургузулат. Бирок Атамбаев өзүн оппозициямын деп жарыялаганы адамдын, саясатчынын өзүнүн турмуш жолундагы эң жогорку жетишкендиги ал президент болуу. Ал президент болуп өзүнүн амбицияларын аткаргандан кийин болду да, андан ары дагы эмне иш аракет кылыш керек? Ошого карабастан кечээ Атамбаев ошо Аксы окуясынын курмандыктарын эстөө боюнча форумдун алдында уюштурган иш-чарага айрым саясатчылар коомдук ишмерлер болгон. Бул тууралуу кечээ күнү Эдил Байсалов, жарандык активист, өзүнүн оюн билдирди. Анда ошону уксак. Кечээ күнү митингге катышкан бир канча саясатчы, коомдук ишмер сөрөйлөргө деле кайрылат экен да. Биз бир жолу ишендик деп койгон. Экинчи жолу ишенип туруп, жанагынча канча деген жаш балдар ошол ишенип туруп, үчүнчү жолу эмне кылышыбыз керек? Эми бул дейт, кээ бир саясатчылар айтат, ушул эми азыр Атамбаевка ушунун сөзү үчүн ушуну колдошубуз керек. Бул парламентаризмди орнотот экен, мындай значит, акыйкаттыкты орнотот экен дейт да. Мен айтам, бийлиги толугу менен ушунчалык колунда бүт значит, колунда болуп турганда ишти жасабаган, ошого барбаган киши азыр кандай биз ага ишенебиз? Эмне 3-чү жолу же 4-чү? Дагы кандай биз бул менде сөз жок. Мына ошол Атамбаев жана форумуна барган саясий ишмер сөрөйлөр, коомдук ишмер сөрөйлөр деп Эдил Байсалов айтпады, ошолордун арасында саясий ишмер Равшан Жээнбеков да бар экен. Равшан Жээнбеков тууралуу 1 жылга жетпеген убакыт мурда Алмазбек Атамбаев эмне дегенде бирөтөлө угуп коелу, Воры, честно говоря. Равшан Жээнбеков вор. Пусть на меня в суд подаст, я через суд докажу. Там срок давности прошел. Адил мырза, суроо бушуп жетилди окшойт э. Сиз дагы ошол форумдун алдында болгон иш-чарага баргансыз, сөз сүйлөгөнсүз, сиздин дарегиңизге дагы социалдык түндөрдө ар түрдүү жагымсыз пикирлер айтылат. Сиз эмне дети элеңиз ошо? Эмне максат менен бардыңыз? Эң биринчиден бул иш-чара 17-мартка арналган, Аксы окуяларында курман болгон элдердин элесине арналып иш-чара өткөрүлгөн. Мен оюмча Атамбаевдин бул иш-чараны өткөрүүгө моралдык укугу бар. Анткени ал ошол убакта 2002 жылда да Аксыга барып, ар жыл сайын ошондой иш-чараларды эстеп өткөрүп турган. Ошондуктан бул жерде эч кандай бир кылтык издөөгө негиз жок деп ойлойм. Ал эми анын оппозицияга өтүшү бул туура эле иш го деп ойлойм. Анткени биз бул жерде бийлик болобу же биз кандайдыр бир шлагбаум кое албайбыз. Сен оппозицияга кирде кирбе деп. Анын кээ бир азыркы койгон талаптары, сөздөрү биздин туруктуу оппозициянын сөздөрүнө төп келип жатат. Ошондуктан эгерде төп келсе, кээ бир иш-чараларда чогуу кандайдыр бир иштерди жасаганга биз даярбыз. Адил мырза, сиз ушу Атамбаевдин бийлигинен эң көп запкы тарткан адам катары билебиз да, сиздичи? Биз ошону кичине бир эске салып коелу. Сиз балким унутуп калдыңызбы же кандай, же эстегиңиз келбейт абы? Есть. Он зарегистрирован в ГУВД и в мэрии города Бишкек. Этот сквер специально выбран
митингах, собраниях. И мы имеем право выразить свое несогласие с той политикой, которую ведут власти. Мы никаких прав других граждан не нарушаем. Мы это хотим подчеркнуть. Мы начинаем акцию. Это как крайняя мера. Ваки урсат берген жерге атанбай урсат бербейт. Убрать. Там успеется убрать. Правовой беспредел. Вот нет. Это наше конституционное право на проведение голодовки. Мы не прикрываем дороги, как другие политики. Мы высказываем свое недовольство с той политикой, которая проводится антинародной. Вы служите сейчас народу. Мырза, сиз бир нерсени айтайын деп аттык окшойт, сөзүңүз бушуп жетилип калды окшойт. Көчөк болгон жыйынга мен да бардым. Эң кызыгы мына 2006 жылдан бери социал-демократиялык партиянын мүчөсү болуп келем. Бирок 10 жылдан кийин люмпендер, азыркы Атамбаевди саткан кишилер курчап алып, анан бизге чын айтканда доступ болбой алган да. Эми ага таарынбайбыз. Бирок көчөккү Атамбаевдин чыгышынан эмнени биз баамдасак болот. Биринчиден, Атамбаев аман эсен экен, ден соолугу жакшы экен, физикалык жакшы формада экен. Бул эң биринчиси. Экинчиден, Кыргызстандан качпаптыр. Буга чейин балким аракеттер болгондур. Бийлик тараптан же башка саясий күч тараптардан ошо кандайдыр бир деңгээлде басым жасап, чыгып ошо ойдон келбей коюшуначы. 1-2 ошондой басым болгон. Ага карабай башка мурдакы президенттерге салыштырмалуу Атамбаев Кыргызстанда. Бул экинчи чоң жүйө. Анан үчүнчүсү жыйналыш тууралуу айтып берсеңиз, мен сизге суроон жыйналыш тууралуу бердим да. Жыйналыш тууралуу анан ушу Адил мырзанын ушул жерге сүйлөгөнү тууралуу. Жөө эми Адил мырзанын сүйлөгөнүн биз уктук да. Ага комментарийин деле кошумча алым чалган деле кереги жок болуш керек. Анан эң үчүнчү эң негизги нерсеси бул мен укканымдын. Бул Атамбаевдин башка мурдакы президенттерден салыштырмалуу бул ошончо өзүнө эрк алып, элдин алдында мойнун ийип кечирим сурагандагы да. Демек сиз дагы Атамбаевди колдоп атасыз азыр, э? Мен азыр мен Кыргызстанды колдоп атам. Эгерде азыркы майында айтканда Кыргызстанда Атамбаев элестетсе болбойбу азыр учурда? Элестетсе ал Атамбаев Кыргызстандын алда жараны болгондо да экс-президенти. Жана Кыргызстандын саясатына салымын көп чоң салымдар кошкон саясатчы. Анан биз аны таптакыр алып салып караганга мүмкүнчүлүк кандай десем туура эмес болуп калат. Анын үстүндө көчөкү чогулушта көчөк айткан чакырыктарында жүйөлүү нерселер бар. Дагы жакшы айта турган нерсе, Атамбаев канчалык таарынбасын, бирок ошол системдүү оппозицияда болушун карап келгени бул чоң жетишкендик. Ал радикалдуу нерсени айткан жок. Болгону ошо систем мамлекеттик институттарга каршы кеткен, же болбосо башкача бир радикалдуу чакырыктарды жасаган жок. Тескерисинче Жок, жасаган жок. Бирок мына Шайыр мырза айтып коюп, Ал кадимкидей эле бийликти алмаштырууну көздөгөндөй риторикада, ал кадимкидей өлкөнү бөлүүчүдөй риторикада, кадимкидей трайбалисттик нерселерди урматтуу Алмазбек Атамбаев көтөрдү. Алмазбек Атамбаев өзүнүн кечеки иш-чарага мындай Адил айтып кетпеди, уюштурууга акысы бар депчи. Атамбаев барган Босбектеги чоң жыйынга ал кезде жаш кезбиз, мен да катышкам. Эркебаев болгон төрага болчу, Масалиев 2002 жылы барган бошо. Барган. Көргөндөр барбы? 40 күндөн кийин барды. Мен барган. Бирок эмне окуя болгондо барган эмес. Эстелик ачкан күнү барды, көк жыпты айдап, андан кийин жыбын кайтарып, Акчасын да берген деп атпайбы? Акчасын да берген, балдары менен катышкан туура. Бирок форумдун астында аксы окуялардын
иш-чарасын өткөзбөй, ошол жерге катышкан адам катары барып иш-чара өтүп атса, Босбеков барып айтар сөзүн эл катары айтса болот эле. Аксы окуясын жамын алып, баягы бир топтор көрдүңөрбү? Бир уведомление жазып алып, негизинде башка жыйындарды кылып чуу салды өлкөдө. Анда шылтоо менен саясий өзүнүн жараянын чыгаруу айта турган нерсеси болсо аксы окуяларына андай трагедиялык окуяларга байланыштырбастан саясий заявлениени жасай берсе неге болбойт? Силер Атамбаев сапайса боло албайсыңар, күчүңөр жетпей ошол нерсеге. Эмне кыласыңар Атамбаевтерчи? Өзүңөр соксонун жигитсиңер. Азыр болот кечээ. Биз сиздер мени көрсөтүп атпайсызбы? Буга чыгып Атамбаевге мурун каршы чыксың. Сиз бир кезде кылчыңыз кантип? Мен 7 жылдан бери буга чейин айтылган Атамбаевга карата сын пикирди бирөөсүнө дагы сөзүмдү кайра кайтпайм. Ошол нерселерди дагы айтам. Бирок экинчи маанилүү нерсе. Ошол Атамбаевден кеткенден кийин бүт ошол Атамбаев өзү курган бузук система бузулдубу? Жок кылындыбы? Кедергиси кеттиби? Негизи жок болдубу деп айтканга силер кандай жооп бересиңер? Андай болгон жок. Сиз ошол позициядасызбы? Сотто ала алыппы, аткаруу бийлигин ала алыппы, бүт мыйзам чыгаруу жыйынын кара алыппы, баардыгын бири президентке карап турушат. Сиз эмне айттыңыз Атамбаевдин алдына чыкканда ошол жерден? Мындай сөз мындай мен 2018-жылдын жыйынтыгын айттым. Биздин Текебаев тууралуу, Садыр Жапаров тууралуу продукциянын өсүү темпи боюнча биз 3,5% болдук. Биз Азия аймагында КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң артта калган мамлекет болуп турабыз. Экономикалык маселелер эмес. Жок атасар да бул жерде. Жок, экономикалык Атамбаев кайра күнөөлүү болот. Сиз Текебаев тууралуу кесепеттер бийликте болуп жатат. Атамбаевде болгон жок. Анткени ал биз сыяктуу эле бир жарам. Азыр сиз Текебаев тууралуу, Садыр Жапаров тууралуу айттыңызбы ошо жыйында? Мен айттым, Абдилсегизбаев жөнүндө айттым. Индира Жолдубаева ошол башында турган деп айттым. Биз азыр эскини калчыбай, азыркы болуп аткан көйгөйлөрдү айтышыбыз керек. Силер дагы телевидение катары 5-канал, мурунку 10 жылдагы Маливанын каналы болбой, жаңы каналдай болуп жүрүш керек. Жана болот силердин репортажыңарды. Азыр тыш турсаңыздар. Бир гана ошол Атамбаевди шыбаган нерселерди көрсөтүп атасыңар. Тыш турсаңыз, экинчи тарапты көрбөйсүңөр. Мына берип атпайсызбы? Эски калдыктарды кылып бересиңер. Сиз турасыз ошол жерде. Болбойт. Мына сиз турасыз. Сизге айттырып атпайсызбы? Сиз мына айтыңыз, мына эфир турат, айтыңыз. Азыр мына телефондук чалуу бар экен, ошого берип койсок азыр. Звонок жок экен, Мелис мырза. Болот мырза, мен бир нерсени тактап кетейин. Шайырбек мырза айтпадыбы мына? Сиздер Атамбаевсыз жүрө албайсыңарбы деп. Мындай үчөөбүзгө карата айткандай мага сезилди да. Бирок мен бул жерге Атамбаевди колдогонго келген жокмун. Мен Атамбаев убагында Атамбаев мени 2 жолу камаган. 100 сом таксиге берген үчүн мага 5 жыл беришкен. Мына Атамбаев кече чыгып туруп форумдун астында кечирим сурабадыбы? Мынакей мен туура эмес адамды алып келдим деп. Мен ойлойт элем да, ошол Атамбаев өзүнүн 6 жылдык ишмердүүлүгүнө кечирим сураш керек болчу. Себеби ошол 6 жылдын ичинде кандай гана акыйкатсыздыктар болду. Кандай гана куугунтуктар болду, кандай гана камакка алуулар болду. Экономика мына ТЭЦти мына бардыгы билет уже ТЭЦтен 200 миллионду ким жеп кеткенин. Андан тышкары мынакей тарых музейи турат. Датка кеминди азыр чукусаң аяктан дагы бир 200 миллион чыкса эч ким ага эмете албайт. Ошондуктан жеке мен мына өзүмдүн позициямды мен так анык айтканга келдим. Себеби бизге окшогон жаштар акта караны кара деп айтпасак, биздин келечек бүдөмүк болот. Бул жерде мен Атамбаевди жактап же болбосо Сооронбай Шарыповичти мактаган келген. Мен сизди кыргыз коомчулук сиздин маданияттуу мындай аксөөк адам катары билебиз да, ошо Атамбаевдин айрым сүйлөгөн сөздөрүнө жиркенген жоксузбу ошо күнү? Ким керек ошол түкүрүп? Ал аллегориялык өзү ошол тартынбаган ошондой стиль бар экенин билебиз, эми ал жаңылык эмес да. Угуп отура бересиңер. Жок, болот, андай эмес да. Мына Шайырбек өзүм досум айткандай, ал трайбалистик жана трайбтык чакырыктар чакырып атты такыр кошулбайм. Тескерисинче, эгерде трайбалистик болсо, жок. Оюмду до конца уксаңыр да, аягына чейин, анан сөз бергенден кийин. Эгерде андай болсо, ошол эле Жээнбековду алып келет беле. Ишенип, ошол достугуна, бекемдигине, кийин азыр болуп аткан саясатты улантабы деп алып келген да. Бирок жана айтылган мен жанагы сөзүнө балким басым жазып аткандарсыңар. Мен оңдойм депчи, я исправлю дебедиби? Жок, ал анда эмес. Исправлю дегенде мына системдүү оппозицияда болуп туруп деле оңдосо болот.
кеп жанагы опять ышкырып кой таштан түшүп келип жанагы ак үйдү сапыруу эмес кептин баары. Ага менин оюмча эл дагы ага мүмкүнчүлүк бербейт эч качан. Андайга барбашыбыз керек. Андай өнөкөттү токтош керек. Ташбаранга алып тиги таяк көтөрүп чыкканыбызды болду, жетет, жетиштүү болду уже. Андан көрө биз сивилдүү түрдө туура нерселер менен, системдүү нерселер менен ошол эле мына айталы. Азыркы бийлик мен балким ошол алардын да планында бардыр алдыда. Азыр мына азыркы саясатта жаңы мындай тренд, жаңы термин пайда болду. Демократия деген. Бул демократия деген бул ас эле олигархтардын бийлиги бар, байлыгы бар адамдардын бири-бирине өткөрүп байлыкты алып жүргөн, бийликти бири-бирине тапшырып жүргөн нерсени, системаны демократия болуп калат экен. Мына азыр демократия бизде классикалык түрдө демократия болот. Сиз таптакыр башка жака кеттиңиз. Эми ошону оңдойлабы азыркы Жээнбековдун жок, макул анда суроону Адил мырзага берейин. Адил мырза, мисалы сиз Атамбаевди мен сиз байкашымча Атамбаевди кечиргендей көрүнүп атасыз да. Бир кезде Атамбаевга каршы жүргөндө көз чогуу жүрдүк эле, азыр сиз менен ушуңуз келип кетип атат да ошо. Атамбаевчинчи эгер эртең Акаев келсе, Бакиев келсе деле биз кечирип убагында кеттик, убагында кемчилик кетип, эми мына азыр учур талабы менен иштейли деп ошо Акаевди да, Бакиевди да баарын кечире берсек болот турбайбы? Силерде жанакындай Канат Каниметовдой сыяктуу телекейлер болуп калбасын деп атам. Элге жат көрүнүпчү. Анткени жанакындай репортаждарды мындай олдурбаш керек да. Анткени революцияны камкордугуңуз үчүн рахмат. Мен сизге жооп бергенге мүмкүнчүлүк бергиле. Эки революцияны без мындай бир жактуу шыбаган материалдар чыгарган үчүн 5 каналды дагы, КТРди дагы коомдук канал кылып жасаган эмеспиз да, туурабы? Бул да революциянын ураны болгон да. Силер Эрнис Кыязовдон муну түшүнүш керек да. Эгерде ошондой репортаждар улана берсе, бул Атамбаев революция түрпөйт. Силер ошондой репортаждар менен өзүңөр түртөсүңөр да. Биз сизден Анан кийин силер айтып атпайсыңбы, жанакы саясий куугунтукту кылды депчи? Кылды. Мен дагы деле күнөөлөйм. Ал өзү токуган. Анын астында Абдил Сегизбаев, Жолдубаев ошонун баарын тең аткарган. Эң туура. Бирок азыркы учурда эмне Садыр Жапаровду, Текебаевди, эмне Асыр Кунакуновду Атамбаев камап атабы? Жок. Азыркы бийликтин үстүңкү тапшырманы күтүп турган соттор камап турат. Анан бирөөсүн дагы айтып кетем. Ошолорду камаган. Телефон байланыш бар экен, азыр сөзүңүзгө аралжы деп туралы. Алло, угуп атабыз. Алло, салам алейкум. Угуп атабыз, айта бериңиз. Алло, салам алейкум жигиттер. Мен Абайдан болом. Атым Жумабай. Кеткен кишини чубам не кыласыңар, Кетти президент убагында иштеди, Атамбаев иштеди. Не кыласыңар, артынан чубап колуңардан поп келбегенди. Толук берсеңер жакшы болмок. Аягына чейин айтсын да. Эми өзү айтсын. Мен цензурага бербейм. Бул жерде мен кесип айткан жокмун. Цензур кылбагыла. Жок, мен кесип атамбы, сиз. Мени кесип атасың. Сиз мына айтыңыз, мына сизге 5 каналдын эфири ачык деп жана биздин социалдык түйүндө биздин жетекчилик дагы айтты. Ошол сиз айткан сын пикирди кабыл алып, студияга чакырып микрофон берип атабыз. Айтыңыз. Азыр социалдык чыңалуу абдан күчтүү болуп жатат. Мисалы Дордой Кытайдан сатып алуу үчүн 3 эсе тарифтер көтөрүлүп тур да. Бул эмне дегендик? Бул 100 миңге жакын адам жабырканып турган белгиси да. Атамбаевди айтып келдик, ошол каңшы мамлекеттер менен мамилени бузду депчи. Ошол Баткенде болуп калган азыркы окуя үчүн ким жоопкер? Улуттук коопсуздук үчүн ким жоопкер? Ошол Атамбаевди аңдып шыбап турган КТР, ЖУКМК бүт эмесин көңүл борборун ошол Баткенге бурбайбы? Ал жерде биз мурунку жылы барып келдик, бир двордо өзүнүн көчөсүндө туалет курууга мүмкүнчүлүгү жок экен биздин жарандардын. Ал үчүн эмне үчүн эч ким ойлонбойт. Репортаж кайра эле ошол Атамбаев бүгүн эле баарыбыз тең ошол туруп калалык ошол жерде. Мырза, репортаж тууралуу сурайын. Сиз ал репортаж баштан аяк көрүп турсуз, Шык Маматов, Эдил Байсалдын айткандарына кошулбайсызбы? Баарын тең көрдүм. Мен оюмча сиз журналистиканы окугансыз да, туурабы? Ошол канча жылдан бери эң негизги принцип бул бир тарапты, аны экинчи тарапта да бериш керек. Сиз тарапка кошуласызбы, кошулбайсызбы? Мен кошулбайм, сөйрө деп айткан кошулбайм. Анткени буга чейин Эдилди кандай шыбады, мен ага туруу эме макул болгон жок. Анан өзү ошондой сөздөрдү колдонгон өзү туура эмес деп таанам. Сөрөйлөр деди. Атамбаев өзү бул жигиттерди чакырды. Булар барып ага кошулду. Булардын өзүнүн тандоосу. Алар үчүн Адилди, Равшан Жээнбековду күнөөлөбөш керек. Сөрөйлөр деп атады ким эле? Байсалов. Аныкы деле балким Адил айткандай туура эмес. Саясатчылар деп жалпы жонунан.
Эми ыплас ооздукту Атамбаевтан биз үйрөнбөшүбүз керек. Сөз тандагас Атамбаев өтө орой ыплас сөздөрдү колдонот. Аны Жаркынбек досум жакшылап, жумсалдап, аллегорияга чейин теңеп жиберди. Ал жериңе кечирип кой, кошулбайм. Ал ыплас ооздукту деп эле айталы. Кыргызстанды 1 миллиардтан көп карыз кылган Атамбаев экен, сен экөөбүз билебиз. Туурабы? Ошонун системасы. Анан 1 жыл өткөндөн кийин аны азыр айтып атасыңар, тиги мен Сооронбай Жээнбековду жактаган адам эмесмин. Бирок силер айтып аткан күнөөлөр өкмөттө, чабал өкмөттө бизде бийлик бир топ бөлүнгөн. Коррупцияга күрөш боюнча президентти айыптасаңар болот, себеби ал анын колунда. Чындап, коррупция менен күрөшүү баш прокурор анын колунда. Бирок башка чарба маселелерин, экономиканы өстүрө албаган бул өкмөт чабал. Аны Абылгазиевдин адресине бөлүп күнөөлөрдү ачыш керек да. Жакшына иштеп аткан врачты, тез жардам жетекчисин болбогон күнөө менен кетирген Атамбаев. Сени каматкан, Дайырбекти соттогон, Мавлян экөөңүн колун кайрып, берки баланын башына уруп киргизген Атамбаев. Бандиттер менен сабап кеткенде сен айтып чыккансың. Эсиңдеби, мен ооруканага чыгып баш жарылган. Муну 2 жолу камады. Ошонун баарын Атамбаев карызга батырган, элди бөлгөн нерсенин баарын кантип бир күндө кечирип, кантип анын алдына барып калганыңар. Ал силердин дагы бир рет айтам, силердин тандооңор бирок ошого жараша биз тагын силерге башкача баа бере баштадык. Алайлык аксакал айтты. Алайлык аксакал айтты, колуңардан пок келбейт деп айтты. Биз баарыбыз көз карандысыз, оппозициялык болобу, бейтарап болобу күчтөр. Эгерде ошондой деп өзүбүздү эстесек, биз бийликке карата сымпикеде айтыш керек да. Биз ошол жаңы саясий кыймылы эң бийликтин туу чокусунда бүт бийликти мыкчып алганда ошондо Мелис экөөбүз кырып жүргөн болчубуз. Сиздер ошол убакта азыр боктоп жаткан Атамбаевди дежур жаштар, дежур чалдар унчукпай жүрүшкөн. Азыр болсо эң чоң душман Атамбаев болуп калды да. Ошолор унчукпаган үчүн жанакындай акыбалга келди. Атамбаевга канчалык каршы пикир айтканга менин толук укугум бар экенин сен билесиң. Башкасы билбесе дагы сен билесиң. Себеби ал кезде экөөбүз пикирлеш жана көп запкы жеген адамдар элек. Анан бүгүн келип ал жакка өтүп кеткениң элдер сатылды. Сатылып сен акча деле албасаң керек. Атамбаев деле кыйрат силерге. Атамбаевдин көзүн көрө элекмин. Жолго да элекмин. Сиз бардым дедиңиз го жаңы? Жок, мероприятие жыйынына бардым. Жыйында бардыңыз, таң келдик ошол жерден. Кантип көзүн көргөн жоксуз? Публично жакын барып саламдашкан адам эмесмин да. Анан эми сиздин оюңузду чанда айтайынчы. Ушул Атамбаев мисалы алайлык аксакалды айтып атпайбы? Эми кеткен бийлик эмнеге тиешесиңер депчи? Кеткен бийлик өзү чыгып атпайбы? Өзү билдирүүлөр таратат, өзү акча окуясын пайдаланып, өз оозуна келген. Атамбаев көчө сүйлөп койгондо эле оппозиция кошулуп атат, күчтөнүп атат деген мындай жандануу болуп атат. Расмий түрдө КСДП партиясы өттүк деди. Бирок оппозициялык күчтүн баарын чогултуп алат деген коркунуч жаралгандай эле болуп атат. Андай күчтөрдү жоготуп алат деген деле максат жок. Ал чогулбайт дагы. Азыркы конъюнктура ушундай, мына баары ар бир саясатчы өзү көз каранды, өзүнүн ою бар. Чын эле айтканда, азыр 8 жыл мурунку менен 10 жыл, 15 жыл мурунку саясатчыларды саясий ойду салыштырып мүмкүн эмес. Анткени азыр көп тармактуу, азыр интернет тармагындагы информация маалыматты алмашуудагы укмуш болду азыр. Түшүнүктүү болду. Азыр бизде телефон чалып бар экен. Максат деле жок. Бул мына ушул бир ойго жакшы кошулуп кетем. Азыркы бийликтин жазып аткан нерсеси бара-бара болбой эле өзү эле жана жарга такалат да. Дагы айтып берип коюңду. Телефону чалып бар экен, анан кийин уланталы. Угуп атабыз. Алло, ассалому алейкум, кандайсыздар? Жакшы. Мен Баткенден чалып атам, атым Чыңгыз. Бул жерде азыр биздеги эми Кыргызстандагы эң жаш атактуу жаш саясатчылар чыгып турду, эми чындыгында биз сыйлаганчы. Анан бул жерде Атамбаевдин сөзүнө же болбосо кече акыркы жолугушууда кылган бир канча сөздөрүн колдоо иретинде байкалып атат да. Анан мен ойлойт элем, бул экс-президент катары сүйлөгөн сөзү этикага туура келбей калгандай болду да. Анан сиздер кандай деп ойлойт элеңиздер? Экс-президенттин ушундай этикага туура келбеген сөздөрү же болбосо жалпы Кыргызстандын уят болгон, уят кылгандай сезилбейби сиздер үчүн ушул сөздөрүчү? Түшүнүктүү. Ким кечээки жыйынды ким улантып берейин? Же сиз ушул баланын суроосуна жооп берип коесуз. Жооп берейин. Эми сиз аллегориянын түздөп коюңуз. Түрлөрү бар да, Шайырбек мырза. Сен тилчисиң, жакшы билесиң. Аллегорияда түшүнүктөрү толтура. А сиз жана Манастагы аллегорияны салыштырбаңыз. Ал аллегориянын түрү бар.
сатиралык там пародийский аллегория бар башка ал көп эме. Ал мисалы үчүн жанагы эми мындайча алып келгенде элдин ошо кычуусу кулагынын кычуусу канган эл күткөн сөздү эле айтты. Жаман көрбөгүлө чын айтканда парламентте. Керек дегенде эл күтүп атат. Эми салыштырмалуу түрдө айтып атат. Бол десе бол, тартса тартылды, чүсө чүштү деген сыяктуу да. Мен башка салыштыра турган аллегориялар көп эле бар. Хорошо, мына азыркы баланын жооп берет. Азыркы бала айтып атпайбы ушундай силер кандай баа бересиңер депчи. Атамбаев бүгүнкү күнү өтө ызаланып отурат. Себеби ал 6 жыл хан болуп иштеди. 6 жылда хан болуп көнүп калды. Ошол хандыкты Атамбаев колунан чыгаргысы келген жок. Ошондуктан өзүнүн баласын Сапар Исаковду премьер-министр кылды. Анын ыйгарым укуктарын мыйзам аркылуу бекитти, дагы күчөттү. Бардыңыздар билесиздер ошону. Ошондо жаңы мына 4 миллион 5 миллион долларга хан сарай курду. Ошол хан сарайдан дагы эле мамлекетти башкарып отурам деди. Бирок анын пландары, ойлору ишке ашкан жок. Андан тышкары анын санаалаштарынын бардыгын почти түрмөгө камашты. Албек Ибраимов болобу, ошол эле Сапар Исаков болобу, Икрам Илимянов болобу, анан кийин Атамбаев эмне кылыш керек эле? Атамбаев эмне качып кетиш керекпи? Акчасы бар, миллиондорду урдады, анын баары мына далилденип атат четинен. Бул жөн отура албайт. Атамбаев, кечирип коюңуз, мен оюмду бүтүрүп коеюн, кечирип коюңуз. Биз эми сизди угуп аттык, туурабы? Ойду айтпасак да эми. Эмнеге? Оюмду бүтүрүп коелу, бөлбөйлү бири-бирибизди мындай маданияттуулуктагы болуш керек. Ошонун ойлорунун баары ишке ашпай калды. Атамбаев бүгүнкү күнү эгерде түрмөдө отурса, балким моралдык жагынан ага кандайдыр бир жакшыраак болмок да. Себеби ушунча кишилердин камаган кишилердин артында балдары бар, үй бүлөлөрү бар, ал өзүнө өзү орун таппай атат. Акчасы бар. Ошондуктан ар кандай мына кечеги эле форумдагы өткөн иш-чарасы бул биринчи сериясы эле. Жаз келди, бул дагы баштайт. 24 мартты азыр ойлоп табат. Анан кийин 6 апрель, 7 апрель бул аракет кыла берет муну. Бул деген табигый нерсе. Бул Атамбаевка Атамбаев жөн эле өзү мен койгонмун деп айтып атат да. Ошо суроону берейин деп. Мен койгонмун деп атат. Ал отдел кадрбы? Кыргыз элинен кечирим сурады бул. Ал отдел кадрбы? Мен барып Жаркынбекти койгондой. Ал өзү каалабасак деле эми шайлоодо ал марионетка өзү жардам берип президент мындай болуп атат да. Мен Адил мырзага суроо берейин. Эки президент марионетка Адил мырза унчукпаган, сизге суроо берейин. Сиз баягы юридикалык дагы билимиңиз бар да сиздин, э? Жок. Негизи сиз айтсаңыз, ушу курултайга катышкансызбы күз айларында болгон? Жанагы мекенчил күчтөрдүн курултайына. Ооба, ал жерде саясий ошол жерде узурпация боюнча кеп болгон, э? Атамбаев бийликти узурпация кылып алган, ошого баягы укуктук баа берилиши керек депчи. Кече күнү сиз катышкан жыйында узурпация кылганын ал толук эле мойнуна алды да, кыргыз элинен кечирим сурады, мен алып келип отургузгам депчи. Ошого юридикалык баа берилиши керекпи? Мынакей биз 3 күндөн бери ошол Атамбаевдин айткан сөзүн талкуулап атабыз да, баары тең талкуулап атат элдин. Бул ошол Атамбаев азыркыга чейин абдан орчундуу саясий фигура экенин тастыктайт менимче. Анан кийин бийликтин ого бетер аны шыкактап, тети партиясын алып жүрүүгө аракеттенип, же алатоо ынтымагдай болуп, ошол коомдагы бөлүп жарганы ого бетер ошол Атамбаев чын эле оппозициялык негизги фигура болушуна өзү бийлик түртүп жатат да. Анан КТРда бир да жолу мисалы форумда болгон окуяны айтып берген жок. Силер болсо бир жактуу кылып чыгарып койдуңар ошол маселени. Ошо менен силер ого бетер чын эле Атамбаев оппозициялык узурпация бар. Сиз жана башында айтып кетпесиз, Атамбаевдин бул туура эмес сөздөрүн. Мен баарына тең кошула бербейм. Президентке мындай айтпаш керек. Бирок президент дагы уюшкан кылмыштын топтун башында Атамбаев сыяктуу турду дегенде болот атпайбы? Анда Сооронбай Жээнбеков да өзү турган да ал жердечи. Ошонун баарын кошуп туруп айтып атат да. Бул жерде эки туура эмес, эки жактан уюшкан кылмыштын топтун өкүлү болуп калат ошондо. Туура эмес да, бул дагы сөз. Узурпация тууралуу. Болот мырза. Мына узурпация деп атасыздар, э? Мына так эле ошондой 10-жылы Атамбаев келери менен мына Адил жанында жүрүп кире албай калды, туурабы? Жолотпой коюшту. Мен 2006-тан бери жанында жүрүп, баягы Кулов Атамбаев кармашында жанында жүрдү элек, биз сыртта калып калдык. Люмпендер, жанагы олигархтар курчап алды. Так эле ошол ситуация азыр Жээнбековдун жанында.
мындай да ханды кечип мен силерге суроо берип атам. Узурпация кылганына укуктук баа берилиши керекпи? Узурпация болушу 5 мүнөт. Дагы эле азыр уже болуп калды деп мен силерге суроо берип атам. Атамбаевдин айткан сөзү, Атамбаев кыргыз элинен кечирим Кудай Тааланын жараткандын назары түшмөйүнчө жөнөкөй оңой адам хан болбойт чында. Мен ойлойм, Жээнбеков тигилже бул жакшы касиеттери үчүн дагы ошондой ставка кылып, Атамбаев деле жакшы басым жасаган. Бирок азыр мен эми сунуштагандай мен ким элем, бирок айтар элем да, ошо караса тегерегинчи. Ким курчап алды азыр жанында? Тегерегин караганда эми айрым адамдар тууралуу айрым адамдар тууралуу айтып атат. Ошо өзүнүн убагында жанында жүргөн адамдар андан ары угулбай калат. Экинчи, үчүнчү кишиден угулбай калат. Мисалы Райым Матраимов тууралуу эки сөздүн бири Райым Матраимов да сизге айткан. Бирок Райым Матраимов ошо Атамбаевдин убагында эле жүргөн да чогуу эле. Аны багы тастыкталат болчу экен. Азыр Райым Матраимов жөнүндөгү маселе эмес. Атамбаевдин атарабындагы узурпация боюнча, аз баа берүү боюнча, сиздин сурооңузду до конца ошо жооп берип коеюн. Баа берилиш керек. Мына азыр эми даана мындан кийин эле Кудай буйрса мындай табигый нерселер менен беркиндей радикалдуу эмес сивилдүү жол менен барса, ошонун баары ачыкка чыгат. Мына азыр А дедиби, эми Б деш керек. Берилиши керек. Ооба, Атамбаев дагы айта турган сөзү бар болуш керек. Кандай мафия? Шайырбек мырза, сиз. Мафия, мисалы үчүн таможняда кандай мафия бар? Налогдо кандай мафия бар? Чоң инвестиция тартканда кандай мафия бар экенин экөөтөн билет. Экөөтөн азыр унчукпай отурат. Биз дагы түшүнөбүз, аны жакшы билебиз кандай экенин. Сиз Шайырбек мырза. Атамбаев бийликти толук бойдон узурпациялаган. Каршы чыккан бардык басмаларды четинен тарттырып, биринчи Ош ТВдан баштап, Вечерка, Кактус Медиа баары ызылдап, журналисттер соттолду, камалды, тепкиленди. Аягы келип, президент Сооронбай Жээнбековду дайындап, өзү айткандай, демек ал деле бир күнөөлөрдү өз мойнуна алды, узурпациялаган да мойнуна алды. Анан кийин аны марионетка кылгысы келди. Жээнбеков марионетка болгусу келбеди да, буга каршы кыймыл аракет кылып баштаганда, бул аны ашкере мындай басым жасап, күчкө алып коркутуп, мындай өзүнүн күчүн чындап эле адил айткандай олуттуу саясатчы экенин көрсөткүсү келип атат. Себеби 6 жыл бою миллиондорду кымтып алсаңыз, сиз дагы олуттуу саясатчыга айланасыз. Себеби андай каражат менен Кыргызстанда бир эмес бир нече революция кылса болот. Болгону элдин аң сезими ага мен толук ишенем, жол бербейт. Бирок Атамбаев оппозиция болгонго таптакыр укугу жок. Сын пикирлер мынакей, 7 жылдан бери буга чейин Шайырбек мырзадан башка айтпаган адамдар шыгып атышат, баарын айтып бергендичи. Бирок азыркы учурда ошол узурпация бузулду. Узурпация жокпу? Президент ошол аткаруу жана мыйзам чыгаруу соттун бийлигинин үстүндө болгон жокпу? Ошол бойдон эле калып атпайбы? Кадр система ошол бойдон. Биз башка нерсе тууралуу сүйлөп атабыз да. Биз Атамбаев Кыргыз элинен кечирим сураганы тууралуу сүйлөп атабыз. Эгер Сооронбай Жээнбеков эртең Кыргыз элинен кечирим сураса, Атамбаевдин атарабындагы болот. Атамбаевдин атарабындагы адамдар Жээнбековдун атарабында калды. Саткандар калып кетти. Макул деп бияка өтүп кеткендерчи, жок дегенде камалып кетти. Өзгөрү олуттуу болуп кеткен болуп кетти жана оңолуп кетти. Бул жерде мындай болуп атпайбы мына. Бир нече жолу мен угуп турдум. Ар бир түзүк адамдардын жанына барып алган. Шайырбек мырза, мен угуп турдум мынакей. Ар бир ушул жака келген конок айтып атат да, мына революция. Мен сиздерге бир нерсе айтат элем. Кыргызстанда эч кандай революция болгон эмес. Революция качан болот? Революция болгондо экономикада прогресс болот. Люстрация болот. Эски кузгундар толук тазаланып туруп, ошолор жоопкерчиликке тартылыш керек. Бизде андай болдубу? Бизде андай болгон жок. Куралдуу көтөрүш болуп эле баягы эле 30 жылдан бери келаткан бир топ саясатчылар бири-бири менен эле мушташып атышат. Элис мырза, телефондук чалуу бар экен. Берип койсок. Телефон жок экен. Эми СДПК партиясы тууралуу кеп кылсак, мына жакында 3 апрелде Иса Өмүркулов баштаган СДПК фракциясынын мүчөлөрү съезд дайындап атышат. Атамбаевдики 6 апрелде болгон тат. Ошо тууралуу. СДПК партиясы сиз Өмүркулов боюнча айтсакчы, ким айтты эле? Мынакей Алмазбек Шаршенович, мына Кудайдан кийин эле сиз турасыз. Мынакей мына сиз журт атасыз деп.
А бүгүнкү күнү таптакыр башка. Деген эмнелик? Бул деген партиясынын сатчылык. эң биринчи мүчөсү катары сизге мындай партияңызды көрүп алып мындай эч кимсе чыккан жокпу? СДПКнын таза мүчөлөрү жүрөт. ойлойм СДПК азыр эң жакшы өзүнүн мындайча алганда жакшы этабын өтүп атат да. Азыр дагы ушул сыноодон жакшы өтүп кетсе, мен оюмча мындан да күчтүү партия болот да. Логикалык бүтүм кандай болот? Аягы эмне болуп бүтөт? Мен Атамбаевка каршы чыккан жана Атамбаевсыз СДПК анан Иса Өмүркуловдун проектлери мен оюмча чабал да. Көп алыска узабайт. Анткени мына карап тургула. Классикалык жүзүндө мына оппозициялык мына эгерде бир сивилдүү мамлекетте жашаганда көчө мына бүгүн эртең менен айтты Жолдубаева, официалдуу түрдө оппозиция өттү деп. Ошол замат фракция чыгыш керек эле. Андай болбойт па? Кыргызстанда жалаң керемет телефондук байланыш бар экен. Мамлекет Телефондук байланыш бар экен. Саламатсыздарбы? Саламат. Мен коркпой эле койсоңуздар болот эми. Атамбаев колунан эчтеке келбейт го. Эми биз бөлөк чоң державаларга бир неме кылбадык го, жаман мамиле. Мисалы үчүн Акаевди кетиргенде Гансини чыгарам деген сөзү үчүн Америка кетирткенде анычы. Кийин Бакиевди кетирткенде Россия чыгарбайм, мен Гансиден 60 миң доллар түшүп атат дегендик үчүн аны Россия кетирет. Акаевдин акчасы жетпейт ага, эч качан жетпейт. Урдаган акчалары вообще жетпейт. Ошого кызалат болуп эле коюңуздар, колунан эчтеке келбейт. Алайлык байке айткандай. Жооп берип коеюнбу? Мен азыркы телефон чалуу адам менен мен макул эмесмин. Атамбаев бул өжөр киши. Бир эмес эки ушундай төңкөрүштү кылган. Мурункудан 100 эсе, 1000 эсе бул байыраак. Эл ома, акча болуп берип койсо алар кете бериши мүмкүн. Атамбаевди бүгүнкү күнү камамайынча бул такыр бир тынч турбайт да. Муну камаш керек. Камаганга толтура укуктар бар. Адил мырзага береличи, айтайын деген бир ой. Чындыгында 2005-теги жана 2010-жылдагы революцияны Атамбаев менен Текебаев жасаган жок. Аны өзү бийлик жасаган. Тура эмес жүргүзгөн экономикалык жана социалдык саясаты менен. Эгерде азыр дагы ошондой тура эмес экономикалык саясат жүргүзүлсө, КТР 5-канал силер бир жактуу маалыматты тартыла берсеңер, шыба берсеңер бир жактуу, анда эл чыдабай башка бугун ошол митинг аркылуу чыгарат. Ошол үчүн Эрнис досума кайрылам. Мындай нерселерди токтош керек, мындай провокациялык сюжеттерди жасаганды токтоткула. Эгерде ошондой уланып берсеңер, революция түрткөндү силер болосуңар. Мындай сиз анын сөзүңүздө 4-чү жолу айтып атасыз. Айтып атам, анткени силер тура эмес ишти баштап атасыздар. Анткени 2005-тен жана 2010 революцияны ошол Коорт 5-канал КТР жасаган болчу. Анткени элди экиге бөлгөн бир катманы болсо душман катары көрсөткөн. Силер ошого алып барып атасыздар азырчы. Силер тура эмес кыласыздар, болот мырза. Досум катары айтып атам мен, Эрнис досум айтып атам мен, кайрылыпчы. Адил, мына сен мына Эрнис досум, анткени абдан мындай адискөз журналистсиңер. Жаңы келдиң, жаңы коллектив баштап атасың. Анан шубагандан баштаганда токтош керек. Болот мырза. Сиз 4 жолу айтып кетем. Болот. Сиз 4 жолу айтып барды. Акаев келгенде бүт проблемаларды Масалиевке жыйган болчу. Мына Масалиев үчүн биз азыр кабалга келдик деп. Бакиев келди, Бакиев баарын тең Акаевке шубаган. Атамбаев келди, жок, бул Бакиевдин азыркыга чейин айтып келе жатат. Акаев менен Бакиевдин бүт калдыктары депчи. Азыр болсо эми Сооронбай Шариповичтин жакындары ошондой, силер да ошондой саясат кылдырып атасыңар да. А мындай саясат революцияга алып барат. Мен уже Адил мырза 4 жолу бир маселени көтөрдүм. Мен 4-чү жолу жооп берем. 5-каналдын эфири ар дайым ачык. Сюжеттер жасаган силер үчүн аябай уят. Сиз келиңиз. Каратак менен силердин биографияңарды карат. Эрнис мырзада дагы мындан кийин Бакыт Кулчуманов. Мындан кийин Илим Карбековдун кейпин кийбегиле да силерчи. Илим Карбековдун кейпин кийбегиле. Азыр телефондук байланыш бар экен. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Айта бериңиз. Жаш активисттер экенсиздер, баарыңыздар тең жанадан бери угуп атабыз түз эфирде. Мындай бир жакчы болбой атат, төртөөсүркү, төрт башка болуп атат, алпагы ушубайке андан өтүп кетип атат. Мындай реалдуу нерсени айтсаңыздар болобу? Кечээки эле болгон узурпация болуп атат, ошого жоопко тартса болобу? Ким узурпация кылса ошону. Андан мурда аябай чоң кылмыштар ачылды эле, элди дуу кылган. Ошо кылмыштарды аягына чыкса болобу азыркы бийлик? Ошого бир эффективдүү, жакшы, реалдуу жооп берип койсоңуздар. Урматтуу көрөрман, мен кыскача айтканга аракет кылайын. Узурпация
bir адам тарабынан же адамдардын тобу тарабынан бийликти ээлеп алуу деп айтылып турат. СДПК партиясы толук бойдон ошол кезде техничкада СДПК болуп кеткен. Силердин партияңар, бирок ага тиешиңер жок. Силер ал кезде сүрүлүп калган болсуңар. Себеби баягы олигархтар, үлүмпендер ээлеп алган. Бүгүн ошол узурпация алган Атамбаевди камаса болобу деп камаш керек. Азыр Мелис айтканды толук колдойм. Аны камаш керек. Бирок Сооронбай Жээнбеков негедир bir топ мындай аны аябап атабы досу деп жакшы көрүп атабы же сабырдуулук кылып атабы түшүнбөйм. Мен эгерде аягы бар өзүнө келет да, өзүнө тиет да. Эми балким ошондой нерсе, себеби анда прецедент болуп калса, анда аны дагы бирөө себеп менен болот, ошо ойду улайлычы, жакшы суроо берди. Атамбаевди камаш керек, өлкөдө тынчтык болсун десеңер, камаш керек. 1,5 жыл болду жаңы бийликке. Жаңы болбой калды, эми эски да, каяктагы жаңы 1,5 жыл болду. Мына эми жылдан бери өзүн көрсөтөт эле. Балким мен дагы бир жолу оюмду кайталайм. Жээнбековда кеп, Жээнбековда эмес бирок жанындагыларды болуш керек. Шыбырап атып, ар кайсын баарын айтып атып, камайбыз, шеф сон болот, баарын талкалайбыз, сиз бийлигиңизди күчөтөсүз деп атып. Анан ушуга алып келди да. Эгерде табылса, азыркыга чейин табылат эле, болот мырза. Бул жерде Атамбаевдин көздөгөнү өч алуу болуп атат. Бұл ачыктан ачык көрүнүп атат да. Өч алыш керек. Себеби досу аны сатып кетти, досу аны башка чагылды, ал ойлогон ой максаттарына жетпей калды. Бирок ошол өч алуу биздин Кыргызстанга, Кыргызстандын экономикасына, биздин келечекке ошол пайда болобу же болбойбу? Мына кеп ошондо болуп атат да. Эгерде Атамбаев кайта эле бир төңкөрүш кылса, ошондон бизге Кыргызстанга пайда болобу же болбойбу? Мына ошону биз азыр жакшылап ойлонуш керекпиз да. Бул вообще өзүчө. Мен азыр бир суроом бар. Баарыбыз мына ыдык көргөн адамдар экенбиз да. Мына сен токмок жедиң, сени кыйнап жүрдү, сен 2 жол отурдуң, мен доого жыгылдым штрафка. Кызматы жок калдым, подсудимый болуп жүрөм азыркыга чейин эле. Бирок мына бул камап салыш керек, отуруп салыш керек дегенде кичине мындай олактасак да, аз күндө Кыргызстанда соо адам калбай алат. Кылган кылмышына башы менен тартыш керек. Болот мырза, мен эфирде убакыт аз болуп баратат, мен эфирден колдонуп мына Сооронбай Шариповичке кайрылып кетели элек. Кардиналдуу реформаларды кылыш керек. Эң биринчиден өкмөттү алмаштырыш керек. Өкмөт чабал өкмөт болуп арабаны тарта албай атат. Экинчиден саясий туткундарды, Садыр Жапаровду, Текебаевди, Эрнис Карабековдарды алып чыгыш керек. Кандайдыр бир кардинальный реформаларга барбаса, ошол бүгүнкү күнү жаралган оппозиция, Атамбаев баш болгон, ошолордун баарын колдонот. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ошондуктан кардиналдуу реформаларга барып, Сооронбай Шарипович СДПК партиясын биринчи тазалап алгыла. Мен ата мына маселе боюнча Жаркынбек мырза, Адил мырза эки оңорго суроо да. Ушул эки оңордо ушу Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевди бир кез урушуп жүрдүңөр, элешкенсиңерби силер? Жок, мен биринчи жолу көрөт атам. Биринчи жолу көрөт атасың, маалымат жыйын берет элеңер, бириңер жамандап. Эми бул маселе эмес да, бул жерде жеке маселе чыгым кылбаганда провокацияга барбагыла силер. Кара провокация кылат. Неге маалымат жыйын бересиң? Неге провокация кыласың? Жок, мен эгер жеке мамиле болсо, анан неге маалымат жыйын бердиңер? Сиз бердиңиз. Маалымат жыйын сиз бергенсиз. Боке, мына биринде жыйынтык коюн. Жок, азыр жыйынтык коюн сөзүмдү. Мынакей Сооронбай Шарипович ошого жол бербеш керек да. Ошондуктан шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Семейный, клановый, криминалдык режим деп мына оппозиция айтып атабы? Демек ошондой болуп атат. Ошого бөгөт коюш керек. Ошого райымга окшогон райым миллионлорго чара көрүш керек. Андай болбосо иш чатак болот Сооронбай Шарипович. Мен айтарым, мына балким багы айтып атасыздар, экөөбүздүн ортобузда болгон. Эгерде коомдун, мамлекеттин, саясаттын кызыкчылыгы өйдө турса, жеке кызыкчылыктан, анча-мынча таарынычтан өйдө болуш керек. Мынакей, өйдө болуш керек. Эми убагы келсе, кичүү катары кечирип салса, кечирип коңуздар, биз эми 5 канал жамандаганда данакер болуп уруштурбай элдештирген бололу. Андай маселени силер ошондой кылып атасыңар, болот. Жок, аны маселе дагы ички маселеге чейин үй-бүлөлүк маселеге чейин кирип жатасыңар. Эгер силер жеке кетемин кейпин кирип атасыңар, кара жашыкты атып, өзүңөргө башкаларга үй алып болгон, ал анда сизге акыркы жыйынтык
айтып сен. Жинтықта эле. Атамбаевдин өткөзгөн жыйыны туура эмес, элди экиге бөлдү. Ал жыйынга барып катышкандар силерди күнөөлөмөй жок. Себеби эркин адамдарсыңар да. Кимди колдосоңор сонун нерсе. Атамбаев, Равшан Жээнбеков мен төңкөрүш жөнүндө бир да сөз айткан жок. Баардык эле жалаң 5-канал КТР эле жана дежур эксперттер эле айтат. Төңкөрүш эле төңкөрүш дейт. Кимги төңкөрүшкө алып барат? Ошол айтып аткандар алып барат. Андай болбош керек. Толук кошулуп да. Оппозициянын көздөгөнү эле төңкөрүш. Алар эми ачык айтпайт да камерага. Эми адил эми биз жаш бала эмеспиз, андай алдаган зачем эми керек бар? СДПК партиясын Сен ошондой оюң барбы? Бирок ал оюңар бар. Атамбаевдин таарынычы эмне үчүн өлкөнү экиге бөлүш керек? Атамбаевдин болбой калган амбициялар жана баягы марионетка кылам деген ойлор ишке ашпай калса эмне үчүн өлкө экиге бөлүнүш керек? Атамбаев урдаган нерселер үчүн эмне үчүн жооп бербеш керек? Аларды мында жаркылдан сонун жигиттер бар, неге аны колдош керек? Неге баягы Байсалов айткандай 3 жолу ага ишенип кайра эле лапатан тебелесең башка неге болуш керек? СДПКдагы бүтүн подхалимдер урматтуу бүгүнкү студиянын коноктору, биз азыр ошо жана добуш берүүнү көргөзүп койсоңуздар. Добуш берүүнү жыйынтыгын көрүп койсок. Добуш берүүнүн жыйынтыгы ошо Кыргызстанда оппозиция барбы же жокпу дегенде ошо 48-52 болуптур. Жакшы жыйынтык. Жыйынтык ошондо жакшы көрүнбөй атат. 52 бар деп турат, болду, жакшы жыйынтык. 48 же тескерисинчеби? 48 бар, 52 жок. Ачыны анда 70-80. Мына элде эми канча адам болсо ошончо пикир болот. Адил мырза, канча адам болсо ошончо пикир болот. Мына бүгүн ушул жерде 4 Кыргыздын баягы жаш саясатчылар келип өзлөрүнүн пикирин айтты. Бирок жыйынтыкты албетте телекөрүүчүлөр чыгарат. Эфирде ой бүгүн көрсөтүүсү болду. Мен Болот Абдыжапаров алып бардым. Саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги төмөнкүлөрдү маалымдайт. 2019 жылдын 1 январынан баштап 2021 жылдын 1 январына чейин ишкердик субъектилерин текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдар тарабынан ишкердик субъектилерин текшерүүгө мораторий киргизилет. Төмөнкүдөй учурларда жүргүзүлгөн текшерүүлөрдөн тышкары ишкердик субъектилеринин арыздары боюнча мамлекеттик контролдоочу органдар ишкердик субъектилерине консультациялык түшүндүрүү жардамын акысыз жана айып санкцияларысыз берүүгө милдеттүү. Бизнесиңизди бирге коргойбуз. Браво! Бул билек сизге. Азаматсың. Бул сизге видео үчүн. Интернеттин көп болгону жакшы. Мегакомдун Браво тарифи менен интернетти белекке бериңиз. Строительная компания «Бишкек Капстрой» приглашает вас стать хозяевами нового жилого комплекса «Сириус Плюс». 12-этажный жилой дом класса «Комфорт» в центре мегаполиса со всеми центральными коммуникациями и